Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 декабрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Россиянын Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Өлкө башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, ЖЭЭктин жыйындарында чакан жана кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр болот. Мындан тышкары КМШга катышуучу мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу өтөт. Бишкекте Республика саясий партиясынын съезди өттү. Анда Республика партиясынын лидери болуп Мирлан Жээнчуроев шайланды. Съезге Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов жана аталган партиянын бардык депутаттары катышууда. Анын жүрүшүндө мурунку депутат Өмүрбек Бабанов сөз сүйлөп, партиянын түптөлүшүнө салым кошкон Бакыт Төрөбаев, Руслан Казакбаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаевтерге ыраазычылык билдирди. Мен дайыма Республика партиясынын мүчөсү болгонума сыймыктанам. Себеби биздин республикачылар өзгөчө тартиптүү. Жакында партиянын түзүлгөнүнө 10 жыл болот. Республика партиясы элдин эсине кала турган тарыхый иштерди жазады, деди Бабанов. Мындан тышкары саясий кеңештин жаңы курамы шайланып, ага Мирлан Жээнчуроев, Максат Сабиров, Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоев баш болгон 13 киши кирди. Үмүт кыймылынын демилгечиси мурунку депутат Ширин Айтматованын жолдошу Алматыда аба майдандан кармашты. Бул тууралуу ал Твиттер баракчасына жазган. Анын айтымында кармоо себеби белгисиз. Бирок жолдошун УКМКнын кызматкерлери кармап Бишкекке алып келишти. Мурунку депутат саясий репрессия башталды деп билдирген. Ал эми УКМК бул тууралуу маалымат таратып, С. Кенжебаев аттуу жаран алдамчылыкка шектелип кармалган деп билдиришти. Учурда ал УКМКнын тергөө абагына жайгаштырылган. Эске салсак, Ширин Айтматова Түркияда өлтүрүлгөн жеке ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча күбө катары өтүүдө. Аны суракка да чакырышкан.